Салам достор, сиздер менен кайрадан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Бүгүн сиздерге ушундай бир жасаганда эле окшошчу сонун ажурный блинчиктердин рецепти менен бөлүшөм. Толук описанияга калтырам, эмне керектигин, канча грамм керектигин. Сөзсүз түрдө ошол рецепт менен жасап көрүңүздөр, аябай сонун болуп чыгат. Анда эмесе баштадык. Эң биринчи эле 3 дана жумуртканы ушундай идишибизге чагып алабыз дагы. Анын үстүнө 3 столовый ложка сахарды салып алабыз, кумшекерди. Андан кийин эле аркасынан тузду салабыз, 1 чайный ложка. Венчик менен аябай жакшылап бир массага келгенге чейин аралаштырып алабыз. Массабыздын үстүнө 1 стакан сүтүбүздү куябыз. Андан кийин дагы жакшылап аралаштырып жиберебиз. Эми болсо 1 стакан унубузду аз-аздан кошуп аралаштырып, аны дагы бир массага келгенге чейин ушундай кылып аралаштыра беребиз. Унубузду аралаштырып болдук, мына ушундай масса болду. Эми болсо кайнак сууну үстүнө 1 стакан кайнак сууну кошобуздар. Ушундай кылып бөлүп аз-аздан кылып кошуп аралаштырып туруу керек. Ал үчүн баягы комочкалар калбайт ошондо. Ушундай кылып аралаштырып алдык. Эми болсо эң акыркы нерсеси бул өсүмдүк майын 3 столовый ложка өсүмдүк май кошобуз. Ушундай кылып кошкондон кийин эле аябай жакшылап чалып аралаштырып жиберебиз. Мынакей биздин массабыз даяр болду. Эч кандай сода же болбосо дрожь эч нерсе кошпойбуз. Болгону ушул менен масса менен эле жасай беребиз. Газды жандыргандан кийин бул блинницаны, сковородкабызды бир аз ысык кылып кое турабыз. Өзүн гана коюп, эч кандай майлабайбыз. Жөн гана үстүнө ошол смесибизди куя беребиз. Мынакей өзүңүздөр видеодон көрүп жаткандай эле ушундай сонун ручкалары менен болуп чыгат. Азыр неудачный кадр болуп калыптыр бул. Андан кийин эле аркасынан оодарып, ушундай кызарта кылып кууруп ала бересиздер. Мен бир эле блинчикти тартып калыптырмын. Мындан да сонун блинчиктер болуп чыкты. Мынакей карасаңыздар, өзүңүздөрдүн фантазияңыздарга жараша ушундай асел кошуп койсоңуздар болот, же болбосо сметана, же болбосо жем же варенье кошуп койсоңуздар да болот. Мынакей достор, биздин тез жана оңой рецепт менен жасалган блинчигибиз даяр болду. Эми ушундай кылып тарелкага салып, үй бүлөңүздөргө бере берсеңиздер болот. Ал эми биздин каналга катталып, лайк басууну унутпаңыздар. Жана ушул рецепт менен сөзсүз түрдө блинчик жасап көрүңүздөр.